Бул президенттин расмий иш сапарына Тышкы иштер министрлиги 2 жыл тынбай даярданды. Буйрган күнү келип, Кыргызстандын тарыхында президент Алмазбек Атамбаев биринчи жолу Сауд Аравиясына, Бириккен Араб Эмираттарына расмий иш сапарын жасады. Ал эми Катар мамлекетине эртең бармакчы. Сауд Аравиясы менен Кыргызстандын ортосунда бир канча келишимдерге кол коюлду. Алар кирешиге үстүк салыгын салбоо, авиа каттамдарын ачуу, ошондой эле инвестициялык фонд түзүү боюнча да сүйлөшүүлөр болду. Алмазбек Атамбаев Абдалла Падыша жана анын мурас Куршакзадалар менен жолугушууларды өткөрүп, соода-экономикалык мамилелерди күчөтүү керек экендигин баса белгилешти. Бүгүнкү күндө бизде болгон маалыматтарга ылайык 100дөн ашык мамлекеттин өлкө башчылары бул жака визит сурап, расмий болобу, жумуш сапары болобу сурап турган учуру, бирок ошого карабастан бул өлкөнүн падышасы биздин президентибизди өзү чакырып расмий сапарга өзү коноктоп, өзү жолугушууларды уюштуруп атканы жана ошондой эле падышанын өзү менен, падышанын мураскору менен жана падышанын мураскору менен да жолуккандыгы бул өлкөнүн эң жогорку деңгээлдеги башчыларынын биздин мамлекетке болгон берген мааниси жана ошондой эле мусулман дүйнөсү менен Кыргызстандын ортосундагы алаканын, араб дүйнөсү менен Кыргызстандын ортосундагы алаканын жаңы бир деңгээлге чыгышынын бир белгиси деп ойлойбуз. Сауд Аравия өзүнүн көңүлүн Борбор Азиядагы мамлекеттерге буруп жатканы байкалат. Серепчилердин айтымында ислам дүйнөсүнүн чордону болгон жана кара алтынга бай Сауд Аравиянын геополитикалык кызыкчылыктары бар дешет. В районе Персидского залива сейчас обостряется региональное соперничество между Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Акыркы жылдары Сауд Аравиясы менен башка араб өлкөлөрүнүн атаандаштыгы бир жагынан күч алса, башка тарабынан Иран Ислам Республикасы бул өлкөнү кооптондурбай койбойт. Геополитикалык чакыруулар Кыргызстан менен Сауд Аравиясын эки тарапка тең пайда алып келе турган мамилени түзүүгө түрткү берип жаткандай. Кыргызстандын Россия, Кытай жана Америка мамлекеттеринин оюндарында өзүнүн орду бар. Ошол эле учурда Кыргызстанда башка коңшулары сыяктуу стратегиялык өнөктөштөрүнөн тышкары башка инвесторлорду издөөгө мажбур. Биздин өлкө мындай мамилелерде өзүнүн кызыкчылыктарын жогору коюуга тийиш. Эң башкысы инвестицияларды тартуу. Алмазбек Атамбаев Сауд Аравияда болобу, Эмираттарда болобу, Кыргызстан ачык айкын саясат жүргүзгөн Орто Азиядагы туруктуу мамлекеттердин бири экендигин баса белгилеп жатты. Кыргызстан сейчас стоит перед вхождением в таможенный союз. Это уже как политически решенный вопрос. Но с другой стороны, мы все понимаем, что у России, возможно, будут некие небольшие, как бы сказать. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Россия мунайга болгон баанын түшкөнүнөн улам АКШ, Европа мамлекеттеринин Россияга каршы киргизген санкцияларынан улам буга чейинки Кыргызстанга убадалаган жардамдарын толугу менен бере албай калышы мүмкүн. Ошол үчүн Кыргызстан стратегиялык өнөктөштөрүнөн сырткары башка да каржы булактарын издөөгө мажбур. Бул жагынан караганда Сауд Аравиясынын мүмкүнчүлүктөрү кенен. Бирок өлкөнүн кызыкчылыктарын, коопсуздугун унутта калтырбашыбыз керек. Кыргызстан араб өлкөлөрүнүн инвестицияларды көтөрүүнүн президент Алмазбек Атамбаев бизнес өкүлдөрү менен Соода өнөр жай палатасында жолукканда да айтты. Азыр Кыргызстанда эң жакшы закондор бизнесмендер үчүн, эң жакшы валюталык закондор. Бизде валюта кенен кесир жүрөт. Эч кандай бизде ограничение, запрет жок. Биздин максат таптаза мамлекет кылуу. Коррупциясы жок. Туура азыр темир жол жок. Темир жол мына биз декабрда ачып атабыз. Иранга чейин, Иран менен сиздерде проблема бар. Бирок ошол эле жүк ташый албасак дагы, мисалы каражатты иштетсе болот да, каражатты вагон менен ташыбайт да. Жолугушуунун аягында эки өлкөнүн соода өнөр жай палаталарынын ортосунда ишкерлер кеңешин түзүү боюнча келишимге кол коюлду. Сауд Аравиясынын саясий жана бизнес өкүлдөрү Кыргыз президентинин бул жака келишин абдан кызыгуу менен күтүп жатышкан экен. Улуттук банктын башчысы бизнес өкүлдөрүнө абдан кенен маалымат берип кетти. Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө бизнес өкүлдөрү көбүнчө туризм, тоо кен, суу энергетика жана курулуш тармактарына кызыктар экендерин билдиришти. Рият шаарында Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын элчилиги курулуучу жерге да барды. Айта кетсем, Сауд Аравиясына болгон иш сапарынын аягында Алмазбек Атамбаев жана башка делегациянын мүчөлөрү Мекке шаарында умра кечи ажылык амалдарын аткарышты. Ага чейин президент Мадина шаарында Мухаммед пайгамбардын мечитине барып намаз окуп дуа кылды. Сауд Аравиясынан учуп Кыргызстандын биринчи борту Бириккен Араб Эмираттарына келип конду. Абу-Дабиден Алмазбек Атамбаевди араб өлкөсүндө жасап жаткан расмий иш сапар уланды. Аба майданынан президенти энергетика министри Сухаил Мухаммад Фараш Аль-Мазруи баштаган делегация тосуп алды.
Расмий бөлүктүн негизги жөрөлгөлөрү Муштиф сарайында уланды. Бул жакта Абу-Дабинин Мураскор шахзадасы менен президент эки өлкөнүн гимндерин угуп, аскерлер менен саламдашты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы соода-экономикалык жана инвестициялык карма-катнаштарды күчөтүүгө багытталды. Были обсуждены вопросы. Дубайда ушул дем алыш күнү эки өлкөнүн ортосунда 4 чоң келишимге кол коюлуусу күтүлүүдө. Алар негизинен экономикалык мүнөздө. Негизги экөөнү белгилеп кетсем, бул кош салык төлөөдөн качуу жана инвестицияларды коргоо жөнүндөгү макулдашуулар. Бул базалык документтер. Алар келечекте Эмират инвестицияларын Кыргызстанга тартууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары биз тараптан дагы 2-3 келишимге кол коюу сунушталууда. Маалымат үчүн айта кетсем, Бириккен Араб Эмираттары федеративдик монархия, 7 эмираттан түзүлгөн, ар бири өз алдынча кичинекей мамлекет. Элдин саны биздикине окшош, 5 миллионго жакын. Экономиканын негизги кирешеси кара алтындан түшөт. Мунайды сатып аяган араб өлкөлөрү бизнести кантип жүргүзүш керек экендигин абдан жакшы өздөштүрүшкөн. Шаарларын көрктөндүрүүгө, каражаттарын аябагандыгы көрүнүп турат. Абу-Дабидеги асман тиреген имараттар кишинин көз жоосун алат. Жергиликтүү калктын айтымында эң төмөн деген айлык маяна $2,5 миң түзөт экен. Мына ушул өлкө менен алаканы күчөтүү максатында президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Араб Эмираттарында Кыргызстандын элчилигин ачуу боюнча жарлыкка кол койду. Ал эми Катар мамлекетинде кыргыз делегациясы эртең көчүп бармакчы. Мирбек Молдокунов, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрак.